Күнүгө 2 жумурткадан жесе сиздин денеңиз менен эмне болот? Жумуртканын көп пайдалуу жактарынан көбүнчөсү кабатырланышкан. Бирок азыркы күндөрү жумуртка өзүнүн уникалдуулугун көрсөтүп жатат. Көрсө 2 же 3 жумуртка бир күндүк жакшы доза болуп саналат экен. Азыр сиздерге адамдын организмине пайдасын берген жакынкы эксперименттердин жыйынтыктарын айтып беребиз. Жөнөкөй жумуртканын даамы жакпайбы? Анда биз сиздерге кичинекей сюрприз даярдадык. Ошондуктан видеону аягына чейин көргүлө. Тогузунчу. Сиздин мээңиз холиндердин коргоосунда болот. Мээнин клеткасын камсыздандырып турган фосфолипиддер холиндерден турат. Изилдөөлөр аныктап чыккан, бул мээге эң керектүү витамин деп. Эгер күнүгө 2 жумуртка жесеңиз, сиздин денеңиз ушул витаминди жетиштүү санда ала алат. Холиндин аздыгы эс тутумдун начарлашына алып келет. Сегизинчи. Сиздин көрүүңүз жакшырат. Жаңы изилдөөлөр такташты. Тоок жумурткасы лютеиндерге бай экенин. Бул азык көздүн тунук жана таза көрүнүшүнө жооп берет. Лютеин азайып кетсе, көздүн көрүү системалары алсыздап, тунук сүрөттү бербей калат. Ошондуктан күнүгө 2 жумуртка жеп турсаңыз, көзүңүзгө да, өзүңүзгө да жакшы болот. Жетинчи. Д витамини кальцийге жардам берет. Эгер адамга балык майы менен жумуртканы сунуштасаң, алар акыркысын тандашат. Витамин Д экөөнүндө тең бирдей бар. Окумуштуулар жумурткадагы витамин Днын көлөмүн көбөйтүү жолун табышкан. Тоокко берилүүчү жемге атайын кошумча азык кошушкан. Витамин Д сөөктөгү жана тиштеги кальцийди бекемдеткенге жакшы жардам берет. Алтынчы. Витамин Б терини, чачты жана боорду коргойт. Биотин, витамин B12 жана чел кабык азыктары чачты бекемдеткенге жардам берет. А тоок жумурткасындагы фосфолипиддин боордогу токсиндерди бөлүп чыгарганга көмөк көргөзөт. Бешинчи. Ар кандай жүрөк оорулары басаңдайт. Мурунку изилдөөлөрдөн айырмаланып, жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жумурткадагы холестерин фосфоситтер менен тең салмакта экен. Ошондуктан ал сиздин ден соолугуңузга зыяны жок. Анан дагы организмдеги холестериндердин көбөйүшүнө тоскоол болушат. Жада калса жумуртканын курамында омега-3 кислотасы бар. Ал троглицериндердин көлөмүн азайтып, ар кандай жүрөк ооруларынан сактайт. Төртүнчү. Сиз арыктай баштайсыз. Америкалык окумуштуулар мындай чечимге келишкен. Эгер сиз эртең менен жумуртка жеп диетага отурсаңыз, 2 эсе бат салмак таштайсыз. Ушундай эртең мененки тамак сизди бир күн бою ток алып жүрөт жана бир күндүк тамактын көлөмүн азайтат. Үчүнчү. Рак оорусунун өрчүшүн басаңдайт. Холин мээге эң керектүү жана дагы рактын өрчүшүн азайтат. Жакынкы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча жумуртка жеген аялдардын сүт безиндеги пайда болгон рак оорулары 18% азайган. Экинчи. Бул балалуу болгонго пайдалуу. Б группасындагы витаминдер жыныстык бездер менен тыгыз байланышта болот. Витамин B9 фолиевая кислота деген ысымга ээ. Бир тоок жумурткасынын курамында 7 микрограмм витамин B9 бар. Анын жардамы менен эритроциттер жана урукчанын нерв клеткалары байланышта болот. А баланын кемакыл болуп төрөлүшү басаңдайт. Мына эмне үчүн витамин Б балалуу болом деген аялдарга керек. Биринчи. Сиз жаш көрүнөсүз. Муну голландиялык окумуштуулар ачыктап чыккан. Карылыктын келиши акырындайт. 87% 35 жаштан 45 жашка чейинки аялдардын буручтары жоголуп, териси тартыла баштаган. А эркектердин көзүнүн алдындагы бырыштары билинбей жоголгон. Жумурткадан жасалган тамак ашты дагы дамдуураак кылыш үчүн ушул 2 кеңештин бирин колдонуңуз. Бул формамды сактап калам дегендер үчүн эң жөнөкөй жана даамдуу тамак. Авокадога бышкан жумуртка. Авокадо бул тропик жемиши. Организмге керектүү майды жана белокту берет.
Сизге керек боло турчу нерсе бул 4 жумуртка, 2 бышкан авокадо, оливка майы, туз, перец жана сиздин сүйүктүү татымдарыңыз. Кантип жасаш керек? Духовканы 200 градуска чейин ысытыңыз. Авокадону 2ге бөлүп, танегинен ажыратыңыз. Анан ичин жумуртка баткыдай кылып бошотуңуз. Жумуртканы жарып, авокадонун жарымына коюңуз. Туз, перестен жана башка татымдарды себиңиз. Анан 10 же 15 минутадай духовкага бышырасыз. Пияз шакекчедеги жумуртка. Эгер сизге пияз жакса, анда ушул жөнөкөй жана даамдуу тамакты сүйүп каласыз. 3 чоң жумуртка, 1 чоң пияз, оливка майы, туз, перец жана сиздин сүйүктүү татымдарыңыз. Кантип жасаш керек? Пиязды чоң шакекче кылып кесиңиз. Оливка майын сковородкага ысытыңыз да шакекчени жакшылап 2 жагын тең кууруңуз. Анан жумуртканы ар бир шакекчеге коюңуз. Эң башкысы жумуртканын сарысы бүтүн бойдон калышы керек. Туздуу, перецти жана башка татымдарды себиңиз. Жумуртканын агы жакшы бышмайынча бышырыңыз. Жердин алдында салат жалбырагы, помидор же башка өсүмдүктөр менен кооздоп коюңуз. Сиздерде оңой жана даамдуу жумурткадан жасалчу рецепттериңиз бар болсо, комментарийге бөлүшүңүз. Лайк койгонду унутпаңыздар. Эскертүү: материалдар фактыларды айтып берүү мүнөзүндө. Өзүн-өзү дарылоо өмүргө коркунуч келтирерин унутпаңыздар. Андыктан дары-дармектерди жана дарылоо ыкмаларын колдонуу боюнча сөзсүз доктурга кайрылыңыз. Банандын 6 пайдасы. Бүгүнкү күндө баарыбыз сүйүп жеген банандын адамдын ден соолугуна кандай пайдасы бар экендигин көпчүлүгү билбесе керек. Мисалга алсак, банан өспүрүмдөр арасында аллергия чакырбоочу жалгыз мөмө болуп саналат. Анын кабыгы тиштин эмалин агартат. Күнүнө 2 банандан жеп турсаңыз, ден соолугуңуз менен эч кандай көйгөй жаралбайт деп медицина кызматкерлери айтып келет. Жашооңузду жакшы нукка бургуңуз келеби? Анда жөп жөнөкөй бир эрежени унуттан чыгарбашыңыз керек. Ал албетте күнүнө 2 банандан жеп туруңуз. Себеби курамындагы серотонин күнү бою маанайыңыздын көтөрүңкү болушуна себепчи болот. Көңүлүңүз көтөрүңкү болуп турса, иммунитетиңиз күчтүү болуп, анча-мынча оору сизге жолобойт. Баса достор, банан жана башка пайдалуу жер-жемиштерди шекер супермаркетинен үйдөн чыкпай интернет аркылуу алсаңыздар болот. Play Market'ten Uno чекиткей же тиркемесин жүктөп алып, заказ берсеңиз, сиз каалаган азык-түлүктү үйүңүзгө алып келип беребиз. Ошондой эле жаныңызда банан бар болсо, курсагым ачат деп кабаттыра албай эле коюңуз. Себеби банан көпкө чейин ток чүрүңүзгө өбөлгө болот. Анткени абдан тоюмдуу келет жана организмдеги углеводдорду калыбына келтирип, жеңил азык катары колдонулат. Бананды өзгөчө кандай адамдар сөзсүз түрдө жеш керек деп ойлонуп жатсаңыз, бир канчасын санай кетели. Биринчи, ашказан жарасы. Ашказанда жарасы барлар эч ойлонбой жей берсе болот. Анткени ичеги карындагы пайда болуучу коркунучтуу жаралардан сактайт. Ошондой эле кислоталарды калыбына келтирип, ашказанды ачыштырбай оңой сиңет. Экинчи, кан басымды калыбына келтирет. Курамындагы калий элементи кан басымды нормада сактап турат. Жогорулап кетсе же болбосо давленияңыз түшүп кетсе, банан жеңиз. Себеби орточо бир бананда 450 мг калий бар. Акыркы изилдөөлөргө таянсак, күнүнө 2 банан жеген адам өз кан басымын көзөмөлдөй алат. Үчүнчү, спортчуларга пайдасы. Спорт менен машыккандар үчүн эң мыкты азык. Себеби курамындагы калий сөөк мундарды күчтөндүрүп, бекем болушуна жардам берет. Төртүнчү, стресске чалдыкпайсыз. Заманыбыздын өнүгүшү менен бирге адамдардын бат эле стресстик абалга кабылганын байкайбыз. B6 стресске кабылбоочу эң мыкты витамин экени талашсыз. Ал унутчаактыкты, нервти, эс үчүн жоготуп коюуну, уйкунун качуусун калыбына келтирип, кандагы холестеринди өз нугунда сактап, стресске кабылдырбайт. Бешинчи, бөйрөк оорусунда таасири. Күнүбүздө ар бир 3-чү адам бөйрөк оорусуна чалдыгат. Ал эми изилдөөлөргө таянсак, жумасына 4 дана банан жеген адам бөйрөк ооруларынын 50% алдын алат. Алтынчы, төрөттөн кийинки пайдасы. Ошондой эле эне мээримине ээ болгон аял заты банан жесе наристе аллергия болбойт жана операциядан кийинки алсыздыктарды жеңүүдө өтө таасирдүү. Банан тууралуу дүйнө жүзүндөгү кызыктуу маалыматтарга дагы токтоло кетсек туура болчудай. Алардын бири, италиялык ырчылар үндөрүн бир калыпта сактоо үчүн, тамагы бүтүп калбаш үчүн алдын ала банан жешет.
Ал эми Индияда банан өсүмдүгүнүн ширесин чарчап чалыкканда, талма дартына чалдыкканда ичишет. Банандын курамында углеводдор көп болгондуктан борбордук нерв системасына эс алдыруучу таасир берет. Ошону менен бирге кыска мөөнөттөгү наркотик экени далилденген. Банандын кабыгынын пайдасын сиз билесизби? Тери ооруларына жардам берет. Америкада банандын сырткы кабыгын компресс катары көп колдонушат. Суусундуктагы өзгөчө даамы. Банандын кабыгын 10 мүнөт кайнатып, муздаганда өзүңүз иче турган суусундукка кошуп иче турган болсоңуз өзгөчө даам берет. Тишиңизди агартат. Банандын кабыгын ички бети менен тишиңизди сүртсөңүз, тишиңиздин агарганын байкайсыз. Анткени кабыгында минералдар көп. Бут кийимдин өңүн ачат. Тери, булгарыдан тигилген бут кийимдерди банандын кабыгы менен сүртүп, кургак кездеме менен арчып койсоңуз жалтырап чыга келет. Күмүштү тазалайт. Зер буюмдардын ичинен күмүштү банандын кабыгы менен тазаласаңыз, өзүнүн өңүнө чыгарат. Банандын бетке берген пайдасы кандай? Өзүңүздүн териңизге кам көрүүдө маска катары кабыктын ичи менен сүртсөңүз, андагы витаминдер беттин терисине сиңип, терини жумшартат. Жумасына 2 же 3 жолу кайталап кылып турсаңыз, бырыштарды жазылуусуна жардам берет. Эскертүү: кан диабети. Эгер сиз кокусунан кант диабети менен ооруп жүрсөңүз, бананды жегенге болбойт. Себеби андагы каратактар курамында канттын көптүгүн кабар берет. Ашыкча салмактуулук. Эгер ашыкча салмактан арылгыңыз келсе, бышкан сары бананды көп жегенге болбойт. Ал эми эң кызыктуу суроо: кандай бананды жеген пайдалуу? Бышып жетилбеген жашыл банандыбы же саргарып бышып, каратактар пайда боло баштаганынбы? Бул сыяктуу суроолорго жооп издеп көрсөк. Банан канчалык бышып, саргарган сайын ошончолук таамдуу жана таттуу боло баштаарын баарыбыз эле байкасак керек. Мунун себеби банандын курамындагы ферменттер крахмалды жок кылып, моносахариддер менен дисахариддерге айланат. Япон окумуштууларынын изилдөөлөрү көрсөткөндөй, банан зыяндуу шишикти алдын алып, антиоксиданттуу касиетке ээ. Бирок мындай касиет каратактар пайда боло баштаган сары банандарда гана бар. Бананда канчалык каратактар көп болсо, ал ошончолук жакшы таасирге ээ дегенди билдирет. Ошондуктан бышып жетилген банан онкологиялык ооруларды алдын алуучу даамдуу жана пайдалуу жемиш. Ал эми жашыл банандын пайдасы андан дагы көп. Кичинекей банандар витаминдер менен микроэлементтерге бай. Мисалы, бир банандын курамында 300 мг натрий бар. Адам организмине керек болгон бир күндүк натрийдин өлчөмү 1 грамм болсо, 3 банан керектүү витаминдер менен камсыз кылат. Банан кош бойлуу аялдарга да пайдалуу. Кош бойлуу аялдар көтөрүңкү маанайда күнү бою жүрүш үчүн 2 банан жеп коюшса, керектүү энергияны алышат. Банан энергия менен күч-кубаттын башкы булагы. Ошондуктан бананды адам өмүрүндөгү керектүү болгон тамактардын бири катары кароо керек. Эгер сизге видео жакса, лайк басып, биздин каналга катталганды унутпаңыз. Баса жана дагы жаңы видеолорду күтсөңүз, коңгуроону басып коюңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.